Салам достар, қызметіңіздерді қайырдан қызық кино каналы. Біз бүгінгі видеоста Габбардың екінші қалған бөлімін ұлантуға әрекет қылабыз. Ошентип Габбар жалпылайлы врачтарды жазалап, аларда ең мықты дәрежеге кеп кеңештерін айтып, жолға шығады. Эртеси күнү мына ошол больницада элдер митингге чыгат дагы ошол больницанын ээсин өлтүрүп коет. Көрсө ал больницанын башчысы дагы эч нерсе билбеген, атасынын акчасына тойлогон эрке бала экен. Атасы баласынын каза болгонун угуп, Дубайдан учуп келет. Ал да таластын суусун ичкен байтор ар бир сөзүндө мактанып баштайт. Мен Дидвиджай Пателмин, менин атым Брент болот деп кыйкырып, баламы өлтүргөн адамды тапкыла деп дароо буйрук берет. Кийинки кадрда Садху адал иштеген адамдардын окуган колледжин издеп калат. Кийин жанагы Пател Брент болсо Габбардын сүрөтүн таап, аны көргөндө аң-таң болуп катып калат. Садху болсо жанагы адал иштеген адамдын улуттук колледжинде окуганын билип, Габбар дагы дал ушул колледжде окуган деп пикир калтырат. Пател Брент болсо ачууланып, мен бул адамды 5 жыл мурун өз колум менен өлтүргөнмүн, кантип тирүү калат деп ачууланат. А бизге болсо келерки УКМКда милициялар Габбарды тутуу боюнча план ойлоп жатканын көрсөтөт. Бирок албетте ал эч нерсеге жарабайт. Садху дагы деле өз оюн айтайын десе, аны экинчи ирет шылдың кылып, кордоп, кууп чыгарып салышат. Кийин Гуглга ишенген жеңебиз менен Габбар жолдо барса, аны Дидвиджай Пател көрүп калат, бирок ага маани бербейт. Жеңебиз Адине Габбар экенин билбейт, бирок ошентсе дагы Габбарды жакшы көрөм деп Адинин алдында айта берет. Жеңебиз менен бир жерге барып сыйынып жатканда, Габбар бывшаясын тагырааган мурдагы жеңебиз менен болгон күндөрүн, өткөргөн бактылуу күндөрүн жана кандай каза болгонун эстейт. Той болуп жатканда имарат кулап, Габбардын аялын басып калган экен. Дидвиджай Пател берки жакта бул өткөн окуяны башынан аягына чейин айтып берет. Көрсө Пателдин жогоруда айтылгандай бир имаратты курулуп, анын астында Габбардын үй бүлөсү каза болгон экен. Себеби ал имарат курулар алдында Орду дарыя аккан жер экен. Ошого эч нерсе болбойт деп Пател буйрук берип, имаратты курдурат, бирок аягында ал имарат көпкө жетпей куурап жок болот. Мындай адамдарга албетте инсандан көрө акча кызыктуураактай. Пател адамдар менен сүйлөшүп жатканда Адития кирип келет. Көрсө Пателдин адамдары баардык мамлекет кызматтарында иштеген паракорлор экен. Адиге карап, мен буларга акчаны убагында эле берип койгом. Булар мени эч нерсе кыла албайт, камата да албайсың. Колуңан эмне келет? Кааласаң ишенген эки адамыңа чал деп телефон берет. Жана Адития мамлекетте иштеген кызматкерлерге чалат. Бирок алар дагы Пателдин атын укканда телефондо дароо коюп коюшат. Ошентип Адития башкалардан жардам күтпөшүн билип, акырындык менен эшикти жабат дагы Дидвиджай Пател Брент адамды бир тээп стол үстүндө агыза коет. Тополоң башталат. Албетте Пател дагы жөнөкөй адам эмес. Ал спорт менен машыккан мыкты мушкер экен. Ошентип Ади менен Пател мыкты дәрежедеги мушташты бизге тартуулайт. Бирок акыр аягында Адития Пателди терезеден кулатайын деп калганда, Пател кечирим сурап жалбарып салат. Анан Ади аны кое берет да кечирип, артын карап басып баратканда, Пател эркекчилик кылбай коет. Себеп дегенде, артынан балта менен алып туруп, Адитияны кара кушка уруп, эсин ойдодуруп, аны өлтүрүп салат. Азыркы күнгө кайрылабыз. Габбар адамдар менен бир милиционерди асып өлтүрөт. Анан аны издөө үчүн өтө күчтүү полковник жандалат. Ал жанагы УКМКга келип, Габбар ким деп суроо берсе, эч ким жооп бере албайт. Габбар дагы 7 киши уурдап кетет. 8-чи киши Гауре болот. Аны так жолдун ортосунда уурдап кетишет. Полковник жолдорду жаптырып калат, бирок Габбар бир айласын таап, аны дагы өлтүрүп кетет. Аны жолдо жеңебиз көрүп алып, артынан түшөт. Күзөтүп жатканда Габбардын адамдары тутуп алат да ага болгон чындыкты айтып берет. Габбар экенин айтат. Габбардын командасы азыркы учурда дүйнө жүзүндө Габбар деген ысым Брент болуп бара жатканын айтат. Говин деген аттуу жигитке кийинки милиция кызматкери сенин атаң экен. Эмне кылабыз десе, ал бала атасынын паракорлук кылып, мекенге кыянаттык кылганына көз жума албайм деп макулдугун берет. УКМКда дагы деле Габбар ким деген суроого жооп таба албай жатканда, Садху кол көтөрүп жооп берет да, отурган милицияларга караганда полковникке Садху керек экенин билип, аны жанына жакын адам катары алат. Ал Габбар тууралуу болгон баардык маалыматтарды топтогондорун полковникке жайып айтып берет. Кийинки кадрда полковник колледжге келип кире албашын билет да, сыртта жүргөн колледж окуучуларын камакка алат, тактап атканда түрмөгө салат. Кийинки экран алдында кайра Дидвиджай Пател көрүнөт. Биздин ошол Брент байкебиз. Айтымында Габбар 10 паракор адамдарды уурдаса, ал 10 адал иштеген адамдарды уурдап келет.
Көрсө бул Патель да акылдууlardan экен. Алып келген 10 адал инсандардын арасынан дагы эң халал иштеген адамдарды табат дагы аны өлтүрүп салат. Анан калгандары өздөрү эле пара алуу кагазына кол коюп салышат. Тиги жакта камалган балдар эч нерсе айтпай коюшат. Анан Габбарда кандай куткарууну билбей жатканда Садху дагы бир пикир берет. Биз Дидвиджай Пателди күзөтүшүбүз керек. Себеби ал эң халал деген кызматкерди өлтүрүп койду. Аны албетте Габбар өлтүрмөйүнчө койбойт, жазалашы керек деп айтат. Анан дароо Пателдин уюштурулган туулган күнү кечесине болгон баардык милициялар менен барышат. Милициялар бир гана Габбарды күтөт. Торту кесердин алдын көп адамдар Пателдин сүрөтүн бетине чаптап, ал жака кадам ташташат. Алардын арасында Габбар да бар эле. Патель көрүп калат да адамдарына кармагылаарын деп буйрук берет. Бирок эч ким таба албайт. Тескерисинче Габбар Пательди алып кетип калат. Аны эч ким токтото албайт, жада калса милициялар дагы. Ошентип Габбар менен Патель бетме-бет мыйык кылышат. Алар башка мамлекетке качып кетпей, Пательдин үйүнө барышат, аны эч ким билбейт эле чындыгында. Патель Габбарга "Мен кимдигимди билесиңби сен? Мен Дидвиджай Пательмин, мен брендмин" десе, Габбар "Азыркы учурда сен эмес, мен эң күчтүү бренд болдум. Эгер кимдир бирөө пара алса, пара алба, болбосо Габбар келет. Эгер кимдир бирөө бирөөнү өлтүрсө, аны өлтүрбө, кылмышыңды мойнуңа ал, болбосо Габбар келет" деп айтса, эч ким пара албай коет да эч кимди өлтүрбөй да коюшат. Мына ошону билбей калган, уктуңбу? Патель бренд деп айтат. Ошол жерде Патель Адитянын Габбар экенин билет. Габбар болсо 5 жыл мурда мага чалууга мүмкүнчүлүк бердиң эле. Эми сага берем деп каалаганыңа чал деп айтат. Ошентип Патель болсо ишенген адамдарына чалып, мага жардам бер. Габбар мени урдап кетти десе, эч ким жардам бербей, телефонду өчүрүп салат. Анан эки бренд байкелер урушуп башташат. Бир Габбар, бир Патель таяк жейт. Арадан бери томудан жер болуп, аягында Габбар Пательди өлтүрүп салат. Натыйжада полковникке Габбар өзү барып колго түшүп берет. Милициялар же таба алышпады, же өлтүрө алышпады. Палат аламдарда эле Габбар дагы өзү милицияларга багынып келди. Бардык милициялар анын арасына чогулуп калат. Габбар болсо кылган бардык иштерин, жада калса Пательди өлтүргөнүн мойнуна алат. Бирок медиа жаатында шоушу болуп, Габбардын камалышына эч ким кааламасын айтып митингге чыгышат. Габбар аларды тынчтандырат. Машина үстүнө чыгып алып, элге "Сабакты баштайлыбы" деп тамашалап маек баштайт. Элдер айтышат: "Сизди биз чыгара алабыз, сиз туура иш кылгансыз" десе, Габбар аларды акырындык менен тынчтандырып, "Туугандар" деп өзүнүн бардык жерде ким болбосун адал иштеп, элге, жерге кызмат кылгыла. Ким пара алып жатса, аны токтоткула. Ошондо гана мамлекетте мен сыяктуу Габбарлар көбөйүп, мага зарылчылык калбайт. Андыктан мен өлтүргөн адамдар да өздөрү кылган иши үчүн жаза алышты. Эми мен да кылган ишим үчүн жаза алышым керек. Ошондо дүйнөдө адилеттүүлүк орундалат деп элге түшүндүрөт. Эгер кимде-ким ушундай жасаса, анда мен ага адия каятынан 5 деген баа коем деп кинонун соңуна чыгарат. Ошентип, мекенге кызмат кылган адамдар мына ушундай тарыхта калат. Андыктан биздин өлкөдө да дал ушундай баатырлар чыгып, параколдорду жоготуп, элге, жерге, ата-эне бир тууганга күйүмдүү мамлекет кызматкерлеринен чыгаарын деген ишеним бар. Албетте, муну башташ үчүн алгач ар бирибиз бул жашоодо өзүбүз оңдошубуз керек. Адамды колдонуп акчаны урматтабай, дүйнөнү колдонуп адамды урматтоону үйрөнөлү. Андыктан жалпыңыздар достор, сиздерге да мекенге кызмат кылуу насип кылсын деп жараткандан сурап калам. Кызматыңыздарда кызык кино болду. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин аман сау болуңуздар.